ошол жергиликтүү бийликти жана мамлекеттик укук коргоо органдарын деле тоготпой буну кайра тартып алып атыптыр, спорт залга киргизбей. Садыр Жапаровдун атынан келдик деген эркулдар ушундай иштерди уюштуруп атыптыр. Кече 15 апрелде жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Ош мэриясы тарабынан 10 миллион акча коротуп курулган спорт залды жеке тараптар тартып алганын айткан. Алар президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адамымын деп өзүн тааныштыргандыгын белгилеген. Дегенмен бул маалымат чындыкка дал келбейт. Учурда төлөйкөндөктөр имаратты пайдаланып жатышат. Мында 100дөн ашык бала акысыз спорт менен машыгып келишет. Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин адамдары келип чыкка деп эч ким айткан жок. Анан айылдын төлөкөн айылдын спорт залы бул жерге антип эч кимге келиши мүмкүн эмес. Анан бул жерде Шайлоо Атазовдун ою ушул жер боюнча айтып атса керек, мүнчү. Анын айткандан бир жан бар. Спорт залдан чыкка деп эч ким айткан жок, ушу жер боюнча айтып атат, мүнчү. Бул жерде Ташиев нелердин эч нерси жок. Ода маалымат жок, эч ким келбеди дагы, эч ким сүйлөштүм дагы жок. Собрание дале кылган жок бул жердечи. Ким экенин билбейсиз? Билбейбиз. Ал ортодо Шайлообек Атазов Регион телеканалына интервью берди. Депутат трибунада 1 минутта гана убакыт берилгендиктен учар менен төлөйкөндүн маселеси кошо айтылып кеткенин кошумчалады. Силер соттошуп атасыңарбы? Жок, соттошкан жокпуз. Мына кагаздар сизге керек болсо, ушул кагаздарды кимге берсем мен билбей атам, кимге берсем. Мен азыр спорт зал боюнча ал кат жүзүндө келди. Ташиевдин адамдары экен деп ал жерде көрсөтүлгөн эмес. Камчыбек Кыдыршаевич дагы айтып атат. Эгер биздин атыбызды айтып жаткан болсо, мыйзам чегинде жазалагыла депчи. Ошондуктан биздин депутаттардын эл өкүлү катары биздин жетекчиликтерди атын жабынып жаманатты кылбасын деген ниетте кайрылуу жасап атам. Жалпы 1,5 гектар аянтты ээлеген бул жайдын чыры көп. Жашоочулар жер тилке мэриянын балансында эмес, жеке менчикке сатылып кеткенине наразы болуп келишет. Анын натыйжасында Союз мезгилинде курулган 3 кабаттуу ооруканада пайдаланылбай кароосуз турганын айтышууда. Айыл аксакалы Абдыкалык Базаров ушул маселеге өлкө башчы Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы көңүл буруп коюшун суранды. Мейран чынмасам, мейран күчү жетпеди. Ташиевке, Садыр Жапаровга суранат элек, ушуну бир чыгарып берсе, бир мектеп же не больница же садик кылып берсе жакшы болот да. Шаардык мэриядан билдиришкендей, жер тилкени 2003-жылы аукцион аркылуу Эсекеев аттуу жаран сатып алган. Мында толук курулушу бүтпөгөн 3 кабаттуу оорукана жана сөз кылып жаткан спорт комплекс бар. Жер жеке менчикте тургандыктан мэрия миллиондогон акча кетирип курган спорт залды өзүнүн балансына өткөрө алган эмес. Азыркы тапта сот иштери жүрүүдө. Ошол жылдан баштап менин колумда хронологиялар турат. Бул боюнча да аукцион болуп, андан кийин биздин мэрия, Ош шаарынын мэриясы тарабынан да сот органдарына берилип бир нече жолу бул баягы өзүнүн жеке менчик укугу ошо Эсекеев деген жаранга өткөндүгү жокко чыгарылган экен да. Кайра эле ал жаран кайра дагы сотторго берип, мэриянын соттун чечимин жокко чыгарып, мэрия ал чечимди жокко чыгарып, мына хронологиясы алдымда турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушинтип соттук териштирүүлөр жүрүп жатат экен. Бүгүнкү күндө дагы иш кагаздарды толугу менен алып, Ош шаардык прокуратурасында бүгүнкү күндө илден тактоо иштери дагы бир ирет жүрүп жатыптыр. Атамекен партиясынын депутаты Шайлообек Атазовдун айткандарын УКМК иликтөөгө алган. Натыйжада президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атынан эч ким барбагандыгы аныкталган. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.